Гострой боюнча. Барбы Гостройдон? Быйыл президент 100 мектеп салам деген. Өкмөт. Ошонун азыр канчасы бүттү? Канчасы жаңы жылга чейин бүтөт? Канча акча быйыл расход кылдыңар? Мамлекеттик курулуш агенттигинин орун басары Иман Акунұлы Таңатбек, урматтуу Болбак Сарылыкович. Быйылкы жылды президентибиздин тапшырмасы менен бардыгы болуп 100 мектепти жылдын аягына чейин бүтүрүш керек болчубуз. Азыркы маалда 41 мектеп бүттү. Жылдын аягына чейин 59 мектепти бүтүрөбүз. Ал эми областарга ала келсек, Чүй областы боюнча 12 мектеп бүтүш керек. Баткен областы боюнча 10 мектеп, Жалал Абад областы боюнча 20 мектеп, Ысык Көл областы боюнча 12 мектеп, Нарын областы боюнча 8 мектеп, Ош областы боюнча 30 мектеп бүтүш керек быйыл. Ал эми Талас областы боюнча 8 мектеп, бардыгы болуп 100 мектеп. Быйылкы жылга каралган суммасы болсо 9 миллиард 400 миң сом каралган. Анын ичинен 4 миллиард 300 миң сом бул капиталдык салымдар аркылуу, ал эми 5 миллиард 100 миң сом болсо бул мамлекеттик казыналар аркылуу каралган. Азыркы маалда бардык акчалар каралган, курулуш иштери жүрүп жатат. Андан кийин да айттык эле бул Бишкектеги курулуштун сапаты өткөндө жер титирегенди эле эстейбиз. Түркчада жер титирегенден ушул жерден ажиотаж болду эле. Эмне болуп атат? Бишкектеги курулуш немелердин сапатын текшерип атасыңар? Кандай болуп атат мунун сапаты? Негизи эле Бишкекте канча мындай высоко мындай этажный үйлөр бар? Болбак Сарылыкович, азыркы маалда Бишкек шаары боюнча 67 миңден ашык үйлөр бар. Ал эми анын ичинен 57 миңи бул жеке турак жай үйлөр. Ал эми 3300дөн ашык үй бул көп кабаттуу үйлөр. Азыркы маалда 500дөн ашык көп кабаттуу үй салынып жатат. Бирок сиз туура суроону коюп кеттиңиз. Сапаттуулук азыр биринчи максатта. Биздики бул 9 айдын алкагында бардыгы болуп 771 предписание, 694 протокол жазып, 25 миллион айыппул штраф салдык. Мындай айтканда көзөмөлдү катуу карап жатабыз. Рахмат.